Бүгін Бишкек шарында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башкы муфтилеринин алгачкы саммити өтүүдө. Бул иш-чара Кыргызстан үчүн гана эмес, бүткүл түрк дүйнөсү үчүн диний кызматташтыкта жаңы этапты баштоочу маанилүү окуя. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагындагы дин башкармалыктарынын кызматташтыгы бул биздин билимдигибиздин руханий таянычы. Келечек буунга татыктуу жана руханий тарбиялык мурас калтыруунун ишенимдүү жолу. Ыйман, биримдик жана боордоштук байланышын чыңдаган тарыхый ири иш-чарага Кавказ мусулмандарынын башкармалыгынын төрагасы, Азербайджан Республикасынын муфтии, Түркия Диянет иштери башкармалыгынын башчысы, Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн мусулмандарынын дин башкармалыктарынын төрагалары, ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы Кубанычбек Өмүралиевдин катышуусунда өттү. Жогоруда Азият муфтийибиз белгилеп кеткендей, биз исламдагы үмөт биримдиги жана климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү, айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык маселелерди чечүү боюнча муну да белгилеп кетилди. Өзбек тарап сунуштаган документтердин долбоорун карап чыгылды. Бүгүн эми иншалла кабыл алынат деп мен ишенем. Фатва ислам дининде укуктук жана диний чечим же түшүндүрмө. Ар бир мамлекет өзүнүн шартына жараша фатваларды чыгарат. Бирок түрк тилдүү мамлекеттерде дин таануу системасы Ханафи мазхабы менен Матуриди акыйдасына негизделет. Коомдук жана руханий маселелер көп учурда окшош. Ошондуктан бирдиктүү фатва жалпы исламий багыттагы позицияны бекемдеп, коомдо бирдиктүү түшүнүк жаратат. Бирдиктүү чечимдерди, бирдиктүү фатваларды кабыл алууда бул уюмдун орду өзгөчө болот. Ошол эле мына бүгүн сиздер дагы күбө болосуздар, иншалла. Дагы бир жаңы 5-6 фатванын чечимдерин беришет, Кудай буйрса. Бул дагы биздин мамлекетибиз үчүн, түрк тилдүү элдердин бирдиктүү ислам тутунуу үчүн аябай чоң өзүнүн жакшы салымын кошот. Биздин тарихыбыз тамырлас. Салт дәстүрүбүз мен таным түсінігіміз ұлттық болмысымыз ұқсас. Қос халықтың татулығы мен өзара құрметі ешқашан үзүлген емес. Жыйындын алкагында диний билим берүү тармагында кызматташуу маселеси өзүнчө маанилүү орунга ээ болду. Катышуучулар бул багыт боюнча өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүнү талкуулашты. Биздин мамлекеттерден ал жактарга барып, алардан бизде Ислам университетте окугандагы студенттер бар. Ал эми бүгүн дагы бир ошол кызматташтыкты дагы бир тепкичке жогору көтөрүү боюнча дагы сунуштар айтылды. Кудай буйрса диний башкарманын окуу тармагына алектенгендер келерки күндөрдө байланышып дагы бир стандарттарды, илимий практикалык иштерди өткөргөнгө аракет жасашат буйрса. Климаттын өзгөрүшүн токтотуу. Иш-чаранын соңунда Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн дин башкармалыктарынын жыйынынын алдындагы фатва кеңеши кабыл алган фатвалар бекитилди. Климаттын өзгөрүшүн токтотуу, айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык маселелерди чечүү жөнүндө чакырык жасалды. Буга чейин диний башкармалыктардын жетекчилеринин жыйыны Түркия, Азербайджан, Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүндө өткөн. Зарема Жаналиева, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Жетинчи жыйыныбыз Кудай буйрса Азербайджан мамлекетине берилет. Кудай буйрса.